Ушул өлкөнүн жараны катары мен кыргыз элимдин маданиятынын эмнегедир түшүп бараткандай сезүүчү болду. Айрыкча автобуска түшкөндө ушул эрежелерди сактабастан ар ким өз каалагандай мамиле кылып түшүп баратканда айрыкча рюкзактарды жигиттер колуңарга алып жөөлөп ургулап жонуңарга асынган бойдон ары карап бери караганда баштарга колдорго ургулап өтүп кетпестен колуңарга акырын кармап орундуктарың болсо отуруп болбосо туруп улуу биз курактуу аксакалдар бизден улуулар жашыбызды милдет кылып жаштарды коркутпастан жаштар аларды көрмөксөн болуп уктап калбастан баардыгын өз ордуна маданияттуу кылып алып жүрсөк болот. Жана автобуска түшүп баратканда калып калчудай түтүнүп тытынып түрткүлөп анан кийин ошол жерге ооско туруп алып адамдарды өткөрбөй ошондой кылбастан бул нерсе майда барат нерсе акылдуулугума жатпайт, мен үйрөтүп атканыма жатпайт, бирок ушул майда барат нерседен башталат да, баардык нерсечи маданият ошондон башталат. Аксакалдар өз ордубузду билсек, жаштарыбыз өз ордун билсе жакшы болот. Анан жаш келиндер коляскаларын туурасынан коюп алып, дагы бир отурушка отуруп алып, 3 орундуктун баарын ээлеп отуруп алып, бирдеке десе милдет кылып, коркутуп, үркүтүп, төрөгөн балдарыбызды бирөөгө милдет кылбайлы. Өткөндө угуп калдым, көрүп калдым, автобуста уруш. Аксакалдар кайсыл жер орундуктарга өзүбүз отурарыбызды да билели. Чоң жаштар орун бербесе милдет кылбайлы. А жаштар аксакалды сыйлап орун берип коелу. Бул автобуста деле айтылат. Жана түшүп баратканда эрте даярданып, анан кийин түшүп кеткенден кийин токто деп, анан ач эле ач деп кыйкырбастан эрте даярданалы. Каалаган жерден токтотууга, анан уруш талаш көп болуп, анан жаш кыздар сумкаларын түшүп баратканда отурган адамдардын башын көзүн койгулап, ийиндерине койгулап өтүп кетпегилечи. Бунун баардыгы маданиятка жатат. Өзүңөрдү ошол автобустун ичиндеги адамдарга минималдуу жолтоо болууну ойлойлу. Балпылдап эле ичиңер менен бутуңар менен сүзүп, анан туруп турганда дагы отурган адамдарга полностью эсиңерди таштап туруп телефонуңарга набирать этип бир нерселерди жазбагыла. Бул да маданиятка жатат, маданиятсыздыкка.